Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, кадырман калай калк, амансыздарбы? Tez Xabar kanalı бүгүн сиздерге Оштогу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө караштуу Сураташ айылындагы 15-чи көчөдөн сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтмөкчү. Биз азыр Сураташ айылынын центринде турабыз. Тактап айтканда 119 маршруттук каттамдын айлампасынын жана Сураташ мектебинин жанында турабыз. Сатыла турган үйгө баруу үчүн мына ушул маршруттук каттамдын конечныйынын жанындагы 15-чи көчөдөн түз 100 метр барсаңыздар оң тарапка буруласыздар. Мынаке, биз 15-чи көчөгө кирип 100 метр жүрдүк туугандар. Оң тарапта пескоблогу менен забор болгон, сары түстөгү үй турат, дарбазасы дагы коюлган. Мына ушул үй сатууга коюлуп жатат. Үйдүн ээси ушул жерде мени күтүп алды. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Үйүңүздү көрсөтүүгө даярсызбы анда? Сыртка дагы көчө тарапка мындай гүл бакчаларды уюштуруп, стяжкаларды куюп коюптур. Үйдүн көчө тарабындагы фундаментинин сырты дагы көрүп турасыздар, кафелден жасалган, терезелери пластик, декор болгон, фронтондору, суу түтүктөрү бүт жасалыптыр. Үйдүн крышасы кадимки шифер менен жабылыптыр. Биз ушул үйдү толук көрсөткөнгө аракет кылмакчыбыз. Андыктан назар салып туруңуздар. Биз кош келдик. Ассаламу алейкум. Бисмиллахиррахманиррахим. Канча сотук жериңиз, ака? 8 сотук. 8 сотук. Ого, бактарактар тим эле жайнайт го. Бардыгы бар. Бардыгы бар окшойт, да, бактарак. 8 сотук жер аянтынын бир жак тарабына Г-образный формада үй салыныптыр. Бир жаңсыл салыныптыр. Күнгөй бет салыныптыр. Ал эми үйдүн алдына дагы аянт кеңири жасалыптыр. Жүзүмбак темир каркастары менен жасалыптыр. Үйдүн алдындагы аянт кадимки цемент, бетон менен стяжка болуптур. Сырттан кирип эле сиздер оң тарапка бурулсаңыздар, бул жерге навес жасалган. Навестин асты азырынча склад. Бир жак тарабы кадимки отуруп эс алганга, чай ичкенге сөрү тапчан коюлуп жасалыптыр. Агам, айтыңызчы, бул үйдү катырып салыптырсыз, катырып жасаптырсыз. Эмнеге сатып атасыз? Максат кандай? Акча керек болгондон кичине неме кылайын дедим. Ошого сатып атасыз. Демек түшүнүктүү. Сиз бул үйүңүздү акча керек болгондуктан сатып жатат экенсиз. Үйдү качан кургансыз? Былтыр эле бүттү. Былтыр эле бүттү, 1 жыл бүттү. Эмнеден курулган? Бышык кыш, кам кыш? Бышык кыш. Бышык кызыл кирпич, да? Ооба. Сейсмопоиз колонналарында куйдуңузбу? Бардыгы бар. Фундамент негизи өзүңүздөр көрүп турасыздар, 1 метр жерден бийик куюлуптур. Сокол бүт сырты кафел менен жасалган. Терезелери бүт алюминиевый пластик терезелер экен, көрүп турасыздар. Заманбап терезелер. Үйдүн сырты болсо кадимки сары түстө декор болуптур. Үйдүн узун туурасы канча чыгат негизи? 30 метр и 7 метр. 30га 7 размеринде курулган үй экен. Үйдүн алдындагы тепкич аркылуу эки жактан чыгып, эки эшиктен, кааласаңыздар 3 эшиктен үйдүн ичине кирсеңиздер болот экен. Биз анда үйдү көрсөтүүнү баштадык. Биз менен чогуу болуңуздар, алыстабай туруңуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз кош келдик. Охо, коридоруңуз раса узун, сонун го. Канча туурасы коридоруңуздун? 2 метр чыгабы? 2 метр. 2 метр чыгат экен. Караңыздар, бүт эле окшошкон эшиктер канча бөлмө жалпы? 7 бөлмө. 7 бөлмө экен. Биз 7 бөлмөнү бир чекеден көрсөтөбүз. Коридордун ички ремонту жакшынакай жасалыптыр. Патолог Армстронг каражаттарынан жасалган. Азыр биз сол тараптагы, көчө тараптагы биринчи бөлмөнү көрсөтүү менен бул программаны улантабыз. Бул бөлмөңүздүн узун туурасы канча чыгат? 6га 4. 6га 4. 24 метр квадрат чыгат. Бул залбы, конок бөлмөсүбү? Ооба, конок. Гостиный, да? Мейманкана, конок бөлмөсү, зал бөлмөсү экен, көрүп турасыздар. Жылтыраган обойлор менен жасалыптыр, потолок гипсокартон менен формаланган, түстүү лампалар коюлуп, люстра илиниптир, көрүп турасыздар. Көчө тарапта 2 терезеси бар, күндүн жарыгы мына ушул 2 терезеден кирип турат. Биз бул биринчи бөлмөнү, конок бөлмөсүн көрсөттүк. Эми экинчи бөлмөнү көрсөтөбүз. Экинчи бөлмө менимче чоң бөлмө экен.
Бул дагы менимче 8'e зал болса керек, а? Ооба, зал. Экинчи бөлмө. Охо, чоң турбайбы? 8'e 4 бул? Ооба. 8'e 4 размеринде чоң бөлмө катары жасалыптыр. Жакшынакай көзгө жагымдуу, ачык түстөгү гүлдүү обойлор менен жасалыптыр. Потолок формаланган. Люстра коюлуптур. Ачык түстөгү краска менен краскаланып, потолок болсо татынакай, жакшынакай жасалыптыр. Полду эмне кылгансыз? Пол эмне? Бөлмөлөрдүкү. Жөнөкөйлө мындай неме. Стяжка болгонбу? Ооба, сечки болгон. Анын үстүнө эмне линолеум төшөп эле койгонсузбу? Ооба. Утепление болгонбу? Утеплениеси бар, ооба. Бар. Демек биз экинчи бөлмөнү сиздерге көрсөттүк. Эми үчүнчү бөлмөгө башпагалы. Үчүнчү бөлмө бул чакан бөлмө экен. Спальный да бул жак. Ооба. Бул бөлмөңүздүн узун туурасы канча? 4-кө 4,5 бы? 4,5. 4-кө 4,5 размеринде дагы бир бөлмө. Көзгө жагымдуу обойлор менен жасалыптыр. Люстра илиниптир. Бул бөлмөдө өзүнчө печкасы бар экен. Мына ушул бөлмөнү анын жанындагы бөлмөнү дагы жылытса болот окшойт. Биз үчүнчү бөлмөнү көрсөттүк. Эми төртүнчүсүнө өтөлү. Төртүнчү бөлмө дагы 4-кө 4,5 размеринде. Азыркы биз көрсөткөн бөлмөнүн жанында жайгашкан бөлмө. Потолок Армстронг каражаттарынан жасалган. Күрөң гүлдүү обойлор менен жасалыптыр. Эмерек менен жабдылыптыр. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4-кө 4,5. Бөлмөлөрүңүздө мен эмеректерди көрүп жатам, байке. Мебелди. Булар калабы кетеби? Калат. Орнотулган сайт дегенде. Калтырасыз, а? Ооба. Демек, калтыра турган варианты дагы бар экен. Биз сырттан мына ушул эшик менен дагы кирип чыксак болот экен. Сырттан кирип чыгууга негизи эки чоң эшик коюлуптур. Коридор эми төрдөн, ортодон бөлүнөт экен. Бул жагы бир аз кичинирээк коридор. Эки бөлмөнү көрүп турабыз. Бул жактагы дагы эки окшошкон бөлмөнү сиздерге көрсөтөбүз. Бул бөлмөңүздүн узун туурасы дагы 4-кө 4,5 экен. Буга чейинки бөлмөлөрдүн обойлоруна окшош жасалыптыр. Потолок пластик каражаттарынан жасалып, люстра илинген. Бул бөлмөдө дагы печка иштейт экен. Печканы иштетип көргөнсүз да? Ооба. Печка даяр, көмүрдү, отунду жагасыздар, жылыта берсеңиздер болот. Бул печка ушул бөлмөнү анын жанындагы төрдө турган дагы бир бөлмөнү жылытат. Бул жагы спальный. Ооба. Мына караңыздар, жүрөкчө формасында жасалыптыр. Дуалдагы формадагы, ал эми потолоктогу жүрөкчө формасында жасалып, спальный эмеректер коюлган. Азыркы биз көрсөткөн печканын жылуулугу мына ушул духовка аркылуу чыгып турат. Потолок гипсокартондон жасалып, мындай кызыл лента лампалары коюлуптур. Ал эми дуалдагы жүрөкчөнүн айланасына дагы атайын текчелер уюштурулуптур. Бул бөлмөнүн төрүндө атайын душевой да бар экен. Бул жагы дагы заманбап жасалган. Полдон баштап потолокко чейин бүт кафелденип, таза суу канализацияга бүт туташтырылыптыр. Биз эми сиздерге кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Кийинки бөлмө бул коридор менен түз келип, оң тарапка бурулгандагы эң чекедеги бөлмө. Бул жагы кандай бөлмө? Кухня окшойт, а? Кухня экен. Төрүндө сөрү тапчан жасалыптыр. Узун туурасы 6-га 4, 24 метр квадрат жагат экен. Потолок Армстронг каражаттарынан жасалып, сол жак төрүнө атайын канализация, водоканал трубалары дагы монтаж болуптур, эмеректер коюлуптур. Эми сиздер мына ушул кухнядан үчүнчү эшик аркылуу сыртка чыксаңыздар да болот. Бул жака дагы тепкич жасалган. Бардык тепкич мына ушундай кыргыз орнаментиндеги кафелдер менен жасалыптыр. Бул жерге ортого сөрү тапчан да коюлуптур. Үйдүн аурасы жакшы, бардыгына жагымдуу болуп турат. Жүзүн бак ийип салыптыр. Бактарак болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар, ийип мөмөлүү болуп турат. Эми бактарагыңызга көңүл бөлөлүчү ака, тизмектеп бериңизчи. Эмне дарактарыңыз бар? Өрүктү көрүп жатам. Дагы эмнелериңиз бар? Охо, анарларыңыз кып-кызыл болуп ийип салып тур го, Ооба, мөмө жемиштин любой туру бар. Бардыгы бар. Бардыгы мөмөгө кирген. Мына кокон гилестер. 5-6 түп кокон гилес бар. Анар. Өрүктүн бардыгы сортовой немелерден. Сортовой деңиз. Ооба. Мынаке, караңыздар.
жүзüm, anar, кадимки черешня, өрүктүн кандек түрү көрүп турасыздар. Мына бул жерде анжир да турат. Азыр анжир үзүп жейбиз буюрса. Ал эми анын жанында дагы шабдалы, анар, черешня, башка дарактар да бар экен. Алма да бар экен. Кадимки кара гилас да бар экен. Кыскасы банандан башканын бардыгы бар экен. Алмурут, нак, нашпан да бар экен. Биз эми мына ушул бак дарактын төрүнө, үйдүн төрүнө өтө турган болсок, бул жака өзүнчө дагы бир навес жасалгандыгын көрөбүз. Навес дагы атайын тыныке менен жабылган, сасна жыгаштар менен жасалыптыр. Төрүндө тандыркана жана ажаткана жайгашыптыр. Эгерде бул үй чында эле бышыккычтан салындыбы деген суроо болсо, мынакей, көрүңүздөр. Бышыккычтан салынып, колонна сейсмопоезддары дагы бүт куюлуптур. Таза суу кандай бул жерде? Мына бул жерде кран турат. Таза суу келет. Келет, бар да суу? Ооба, бар, суу бар. Огороддо эмне менен чыгарасыз? Огороддо мына жерде кудук бар. Кудук барбы? Ооба. Жерден скважина суу чыгаргансызбы? Ооба. Ошондон чыгарып сугарасыз. Канча метрден чыкты ал? 18 метр. 18 метрден жер астынан чыккан таза суу менен огород сугарылат экен. Мына ичкенге дагы боло берет, огород сугарганга дагы болот. Боло берет. Насосу бар. жакшы, эң жакшы. Демек, сиздин үйүңүздө суу маселе эмес. Проблема жок. Жок. Свет кандай? Свет жакшы, өчпөйт, эч качан. Өчпөйт. Трехфазга киргенби, кирген эмеспи? Трехфазга кирген, коммерческий бар. Коммерческий бар. Эң жакшы экен анда. Демек, сиз үйдүн ичиндеги эмеректерди таштап кетесиз, калганын алып кетесиз. Бул үйдү канча дейсиз эми? Айтыңчы, баасын. Мен өтө кызыгып атам. Үйдү ушинтип салып эле, ушинтип жашаш керек болду өзү. Эми чынын айтыш керек, мына шаарды центракта болгондо 100 миңден камына бербейт элем. Азыр эми шарттын мына немеде айла жайгашкан үчүн 80 миң деп атам. 80 миң доллар деп атасыз. Ооба. Кеми болобу? Мындай сүйлөшөбүз менен ака? Эми сүйлөшүп көрөбүз, бирок 80 миң ошо реальный баасы эле ошо. Реальный баасы ушундай деңиз. Кошуналар жакшыбы? Кошуналар жакшы баары. Зыңк тең. Ооба. Мектеп жакын экен, 150 метр. Ооба. Маршруттук каттамдын конечный жакын экен, 150 метр. Ооба. Дагы бала бакча каерде? Жакын эле? Жакын, 150 метр ошерден. 150 метр. Мечит же? Мечит жаныбызда. Жаныңыздарда. Айыл өкмөт, жанагы Кызыл Кыштак айыл өкмөтү жакын эле, Ооба. Негизи бул Сураташка кайсы тараптан кирсе болот? Айыл өкмөт тараптан да кирсе болот, Айыл өкмөт тараптан дагы кирсе болот, анан мына таможня, достук таможнядан тур эле чыгып келет. Ошол жактан кирсе да болот. Ооба. Документтериңиз такпы? Так бар жабы. Эң жакшы. Бул үйдүн баасы 80 миң доллар кеми бар. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Канчалык деңгээлде түшүп берет, аны убакыт көрсөтөт, сүйлөшүүңүздөргө жараша болот. Мен телефон номерлерин жарыялайм жана экранга коем. Тез арада чалыңыздар, үйдү колдон чыгарбай, колго киргизип коюңуздар. 0552 15 51 52 бул агабыздын биринчи номери, 0703 32 68 41. Бул агабыздын экинчи номери, мында WhatsApp'та иштейт. Эки номердин каалаганына чала бересиздер, байланыша бересиздер. Мына ушул үй сиздерге насип кылсын, тойлор болсун, жакшылыктар болсун, ушул үйдө көгөрүңүздөр, көбөйүңүздөр. Мен Кудайдан сиздерге мына ушундай тилекти кылмакчымын. Сиздер бул чыгарылышта, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, Оштогу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө караштуу Сураташ айылынын центриндеги 15-көчөдө жайгашкан сатыла турган дагы бир заманбап үйдү көрдүңүздөр. Насип кылсын сиздерге. Тез кабар каналын издегендер болсо, анда 0558 86 00 11 номерлерин тере берсеңиздер болот. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.